Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullahu wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиздер менен сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын толуктап өтмөкчүбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул 41-чи хадис. Bunun жалпылай темасына келе турган болсок, бул хадис бизге Аллах Тааланын бизди ар дайым көзөмөлдөп, бизди угуп, бизди көрүп, бизди ар дайым билип туручу зат экендигин бизге кабарлайт. Жана ошондой эле дагы биз ар дайым Аллах Таала бизди көрүп тургандай, Аллах Таалага ибадат кылуубузга чакырат. Мейли ал ибадаттарыбыз жашыруун болсун, же жарыя болсун, баарын Аллах Таала мени көрүп турат, Аллах Таала мени билип турат деген сезимде аткарууга чакырат. Жана анын пайдаларын, сооптору тууралуу бизге баяндап берет. Бул хадис ан Муаз ибн Джабал радияллаху анху кала: "Култу я Расулаллах, аусини." Муаз ибн Джабал Аллах андан разы болсун айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга: "Эй Аллахтын элчиси, мага насаат айтыңызчы" деп сурандым. Факала, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага: "У'будуллаха кааннака тараху, вa'дуд нафсака минал маута." Сен Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылгының. Жана өзүңдү ошол маркумдардын катарына кош дейт. Өлүмгө даярдык көр. Вазкуриллаха инда кулли хажарин ва инда кулли шажарин. Аллах Тааланы кандай гана бир дарактын же таштын алдынан өтпө, Аллах Тааланы эскергин дейт. Ваида амилта сайятан фа'амал bijанбиха хасанатан. Эгерде бир күнөө иш кылып алган болсоң, анын артынан жакшы иш аткаргының. Ассирру бисир вал аланияту бил алания. Эгерде жашыруун күнөө болгон болсо, жашыруун сооп аткаргын. Эгерде жарыя күнөө болгон болсо, анда жарыя сооп иш аткаргын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берген насаатын Муаз ибн Джабал радияллаху анху бизге баяндап берет. Бул хадистин истинатына келе турган болсок, алымдарыбыз бул хадисти сахих деп баяндап беришкен. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул хадис боюнча бир аз келе турган болсок, бул хадис Муаз ибн Джабал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан суранып насаатын угуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муазга берген насааты: сен кайсы жерде болосуң, сен Аллах Тааланы көрүп тургандай андан корккуң, Аллах Таалага үмүт кылгының, Аллах Таалага мына ошондой дуа кылгының дейт. Башка бир хадистерде Аллах Тааланы сен көрүп тургандай ибадат кылгының. Эгерде Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кыла албай турган болсоң, анда Аллах Таала сени көрүп турат деген сезимде ибадат кылгының деген хадистер келген. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын көптөгөн ысымдары бар. Ошол ысымдардын бири алимун. Аллах Таала бардык нерсени билүүчү деген. Хабирун. Аллах Таала бардык нерседен кабардар деген. Самиа. Аллах Таала бардык нерселерди угуучу. Ал-басир. Бардык нерселерди көрүп туруучу зат деген. Жана ошондой эле Аллах Тааланын бир ысымдарынын бири бул ракибун. Аллах Таала бардык нерселерди көзөмөлдөп карап турат деген ысмы. Ушул ысмына келе турган болсок, мына ушул ысмын биз жакшы түшүнүп ала турган болсок, ушунун артынан бизди Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуубузга алып келет. Аллах Таала өз сөзүндө: "Инналлаха кана алейкум ракиба." Аллах Таала силердин баарыңарды көзөмөлдөп туруучу дейт. Силер кандай иш кылбагыла, кандай аракет жасабагыла, Аллах Таала мунун баарын көзөмөлдөп турат дейт. Жана ошондой эле силер кандай гана сөз чыгарбагыла дейт, кандай гана сөз сүйлөбөгүлө, ал жашыруун болсун, жалгыз бол, кандай болбо, ушунун баарын Аллах Таала угуп турат дейт. Аллах Таала башка бир аяттарында: "Ва каналлаху ала кулли шайин ракиба." Аллах Таала бардык нерселерди көзөмөлдөп туруучу дейт. Кандай бир кыбыр эткен жан боло турган болсо дагы, Аллах Таала мына ушулдан Аллах Таала өзү кабардар, бул нерсени билип турат дейт. Силер кандай иш аракет кылган болсоңор дагы
Аллах Таала бұл нәрседен ғафлетте қалбайды. Аллах Тааланың астында бұл нәрсе малым дейді. Жада қалса, асмандағы же жердегі қандай нәрсе болсын, періштелердің қылған ибадаттарындағы, жер бетінде өз пенделердің қылған ибадаттарындағы, жер бетінде қандай жандық болсын, шулардың барын Аллах Таала өзі көзөмөлдөп, өзі оңдоп туручу дейт. Аллах Таала өзінің көзөмөлдөөчү сыфаты менен бұл жерді дағы көзөмөлдөп қарап тұрат. Егерде жер Аллах Тааланың көзөмөлүнөн чыгып кете турган болсо, бұл айланып жатқан жер планетасы, же болбосо башка планеталар Аллах Тааланың көзөмөлүнөн bir көз ирмемче чыгып кете турган болсо, анда бұл ааламда жашоо токтоп калат. Аллах Таала Кур'ан Каримде Аллах Таала асманды жерге түшүп кетүүсүнөн сактап турат дейт. Жана ошондой Аллах Таала бир эле кургактык эмес, деңиздин астында жаткандагы бардык жаныбарларды Аллах Таала өзү көзөмөлдөп, оны өзүнүн сактоосуна алып турат. Жана ошондой Аллах Таала өз пенделеринин кандай иш жасабасын, мына ошол нерсени көзөмөлдөп, Аллах Таала эсеп кысап калып турат. Мына ошол жасаган амалдарына Аллах Таала эртең кыямат күнүндө аларга эсеп кысап алат. Аллах Таала өз сөзүндө силер кандай гана иш аракет кылбагыла дейт. Алар кандай сөз сүйлөсүн, биз аларга алардын сөзүн жазып тура турган периште коюп койгонбуз дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала биздин бардык иш аракетибизди билүүчү экен. Биздин жасаган сыр иштерибиз болсун, жашыруун болсун, же жарыя болсун, жада калса ичибизде бир нерсени ойлоно турган болсок дагы, жүрөгүбүздө кандай бир ниеттер болгон болсо дагы, бул нерсени Аллах Таала билип турат. Аллах Таала бул нерсени биз жаралардан алдын эле билген. Жада калса Аллах Таала биздин кандай иш кылыбызга чейин биздин баарын Аллах Таала ушундай билип турган зат экен. Демек, инсан бул нерсени билгенден кийин, инсан өзүнүн ички амалдарындагы, сырткы амалдарындагы не оңдош керек болот. Жана ошондой эле дагы өзү жалгыз калган учурда дагы, элдер аралашкан учурда дагы Аллах Таалага чын ихластан ибадат кылуусу керек болот. Аллах Таала аны көрүп тургандай, же болбосо Аллах Тааланы көрүп тургандай инсан ибадат кылууга өзүн тарбиялаш керек. Муну шариятыбызда аль-муракаба деген өзүнүн жүрөк ибадаты бар. Аллах Тааланы көзөмөлдөп туруучу, ал кайсы жерде болсо дагы, басса турса дагы Аллах Таала менен көзөмөлдөп туруучу деген сезимде жүрүштүк. Муну ошол муракаба деген ибадатка айтылат. Эми, урматтуу мусулман бир тууганым, ушул муракабага келе турган болсок, кимдеги мына ушундай Аллах Таала мени көрүп турат, билип турат деп ибадат кыла турган болсо, мунун пайдалары аябай көп. Анын пайдаларынын бири бул ихластуулукка алып келет инсанды. Инсан Аллах Тааланы мени билип туруучу зат деп билгенден кийин, ал бардык амалдарын ихлас менен жасай баштайт. Мейли ал жалгыз калсын, же элдердин арасында болсун, ал сырткы ибадат болсун, же ички ибадаттар болсун, зикир болсун, намаз болсун, ораза болсун, кандай ибадат болуп турган болсо дагы, мунун баарын инсан өз ниетин оңдоп, Аллах Таала үчүн амал жасай баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, "Ражулун тасаддака би садакатин ахфаха хатта ла та'лама шималуху ма тунфиqu yaminuhu" дейт. Аллах Таала кыямат күнүндө ушундай бир 7 кишини өз көлөкөсүнө алат. Алардын бирөөсү ким? Бир киши садака берет. Садаканы ушундай жашыруун бергендиктен, оң колу берген садаканы сол колу билбей калат дейт. Эгерде инсан Аллах Таала мени көзөмөлдөп турат, Аллах Таала мени билип турат деген сезимде болуп турган болсо, мына ушундай ихластуу амалдарды жасай баштайт. Ал эми кимде мына ушундай ихлас амалдар жасай турган болсо, бул хадисте айткандай, кыямат күнүндө Аллах Тааланын аршынын көлөкөсүнө болот. Күн жарым карыж алып келип, элдер кыйналып аткан күндө ал Аллах Тааланын аршынын көлөкөсүндө эс алат. Жана ошондой эле дагы бул муракабадан келип чыгуучу ибадаттын пайдалары, бул инсан өз амалдарын тыкан аткара баштайт. Намаз окуй турган болсо, аны шашып башып эле окуп койбостон, зикир кыла турган болсо, эптеп шашып башып зикир кылып койбостон, аны тыкан аткара баштайт. Бардык үркүлөрүн, бардык саждаларын өз ордуна коюп, толук аткарууга жардам берет. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде инсан Аллах Тааланын муракаба деген ысын биле турган болсо, ал
сырткыдагы, ичкидагы күнөөлөрдөн алыстайт. Өз шахват напсыларын тыя баштайт. Жүрөгүндөгү Аллах Таалага болгон сүйүү күчөйт. Күнөөлөргө болгон сүйүүсү азаят. Күнөөлөрдү жек көрө баштайт. Эгерде Аллах Таала аны көрүп туруусун сезе турган болсо. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул муракаба, бул сооптордун көбөйүүсүнө алып келет. Эгерде инсан бир амал жасай турган болсо, мейли чоң амал болсун, же кичинекей амал болсун, ошол нерсесинде ихлас менен аткара турган болсо, Аллах Таала мени көрүп турат. Эртең кыямат күнүндө ушул үчүн Аллах Тааланын астынан сооп алам деп туруп кичинекей иште дагы, кичинекей амалды аткара турган болсо дагы мына ушуга өтө чоң сооптар алат. Анын жүрөгүндөгү ихластуулук себеби. Жада калса бир ишти аткарбастан жөн эле ниет кылып кое турган болсо дагы, эгерде менин ошол мүмкүнчүлүгүм болгондо эле ушул жакшы ишти жасайт элем деп жүрөктөн ниет кылып койгон болсо дагы, Аллах Таала мына ушул нерсесинин сообун бере берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз эми Аллах Таала мени көрүп турат деген сезимди өзүбүзгө кандай алып келебиз? Кандай кылсак мына ушул ишеним бизде күчөйт? Мына ушунун кээ бирлерин айта келе турган болсок, бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле, бул эмне? Биринчи эле өлүмдү көп эстештик. Ва'дут нафсака минал маута дейт. Өлүмдү көп эстештик. Албетте бул өлүм акыйкат. Эртеби кечпи баарыбызга жетип келет. Мына ушул өлүмгө даярданыштык. Инсан өлүмдү көп эстей турган болсо, ал Аллах Таала мени ар дайым көрүп турат деген сезим жүрөгүндө күчөй берет. Эртең өлөмүн, Аллах Таалага жолугамын, эртең кабырга барамын деп, анын жүрөгүндө Аллах Таала болгон сүйүү күчөп, анын дүйнөгө болгон сүйүүсүнө азая баштайт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул өлүмдү көп эстештик жана өлүмгө даярдык көрүштүк. Өлүмгө даярдык көрүү дегенде бул өзүңүздүн сое турган мал жаныңызды камдоо эмес, же артыңыздан бала чака калтырып кетүү эмес. Албетте өлүмгө даярдык көрүү дегенде бул Аллах Таалага көп тооба кылыштык, күнөөлөрдөн таштап кайтыштык. Албетте сиздин тообаңыз толук болбойт. Качан ибадаттарды аткармайынча, качан 5 убакыт намазды тургузбайынча, качан Аллах Таала парыз кылган парыздарды өтөмөйүнчө, бирөөлөрдүн акыларын өтөп бермейинче, бирөөдөн карыз болуп турган ошол карыздарды өтөмөйүнчө, бул инсандын тообасы толук болбойт. Демек, тооба деген бул күнөөлөрдөн алыстап, ибадатка келиштигиңиз мына ушул тооба эсептелинет. Ал эми бул тообаңыз сиздин өлүмгө даярдык көргөнүңүз болуп эсептелинет экен. Ал эми өлүмгө даярдык көрүштүгүңүз бул сиздин жүрөгүңүзгө ихластуулукту алып келет. Аллах Таала сизди көрүп турганда ибадат кылууга алып келет. Жана ошондон эле дагы илим алыштык, өзгөчө Аллах Тааланы тааныштык, Аллах Тааланын ысымдарын жана сыпаттарын, маанилерин билиштик. Мисалы үчүн Аллах Тааланын жогоруда айткандай эле ракибун, көзөмөлдөөчү деген ысымын маанисин билиштик. Жана аль-хафизун, баардык нерсени сактап туруучу, жана алимун, билүүчү, хабирун, шахидун, баардык нерсеге күбө болуп туруучу, мухитун, баардык нерсенин илимин билүүчү, аль-латифун, кандай бир кыпындай нерсе болуп турган болсо да ошол нерсени билип турган заттын Аллах Тааланын дагы ушундай башка ысым сыпаттарын үйрөнүштүк. Бул биздин жүрөгүбүзгө аль-муракаба деген, Аллах Таала мени көрүп турат деген сезимди бизге алып келет. Жана ошондой эле бул хадисте айткандай көп зикир кылыштык. Аллах Тааланы ар дайым зикир кылып жүрүштүк. Пайгамбар салам айткандай, кандай бир дарактын ташын жанып өткөн болсоң дагы Аллах Тааланы эскергениң деп Муаз ибн Жабалга насаат берген сыяктуу эле. Биз дагы ар дайым Аллах Тааланын зикиринде болуп турган болсок, бул бизге жүрөгүбүздү тазалап, Аллах Таала бизди көрүп турат деген сезимди алып келет. Албетте бул зикирдин дагы мындан башка пайдалары аябай көп. Жана ошондой эле дагы урматтуу мусулман бир тууганым, өзгөчө жашыруун ибадаттарды көбөйтүштүк. Жашыруун садака, жашыруун намаз, жашыруун орозолорду көбөйтүштүк. Бул сиздин жүрөгүңүздө Аллах Таала мени көрүп турат деген сезимди көбөйтөт. Өзгөчө түнкү намаздарды окуштук, тахажжуд намазын туруп окуштук. Жана ошондой эле эч кимге айтпастан жетим жесирлерге барып жардам берип туруштук. Бул да сиздин жүрөгүңүздөгү Аллах Таалага болгон коркууну, Аллах Таала мени көрүп турат деген сезимди күчөтөт. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, акырет күнүн көп эстештик. Жана айткандай эле өлүмдү көп эстештик. Кыямат күнү Аллах Тааланын астында туруп эсеп кысап берүүнү көп эстештик. Бул дагы инсанды Аллах Таала мени көрүп турат деген сезимге алып келет. Жана дагы урматтуу мусулман бир тууганым, эртең кыямат күнү барганда Аллах Таала өзү сизди эсеп кысапка тартып, Аллах Таала өзү сизге күбөлүк өтөөрүн эстештик.
әрбір жасаған амалыңыз Алла тағала сіздің көзіңізге көргөздөрүн эстештик. Жана ошол эле дагы Аллах тағала коюп койгон 2 периштеден уялыштык. Алар менен эсеп, менин соо иштерим дагы, күнөө иштерим да жазып турат деген сезимди билип, ошолорду ар дайым эстеп жүрүштүк. Жана ошону кыяматтын барган кезде инсандын ар бир мүчөлөрү ага көөлүк көтөрүн. Жана анын ар бир териси, клеткаларына чейин көөлүк көтөрүн. Жана ошондой эле жер дагы көөлүк көтөрүн. İnsan ар дайым ошол нерсени сезип, билип жүрүштүк. Бул инсанды Аллах таала менен көрүп турат деген сезимге алып келүүгө жардам берет. Дагы урматтуу мусулман тууганым, акыркысы бул Аллах тааладан көп дуа кылып сураштык. Аллах тааладан дуа кылуудан чарчабаштык. Биз ар дайым Аллах тааладан дуа кылып сурана турган болсок, Аллах таала биздин жүрөгүбүздү ачып, Аллах тааладан ушундай коркуу сезимдерибизди күчөтөт. Дагы урматтуу мусулман тууганым, кандай күнөө боло турган болсо, мына ушул нерсени алысташтык. Анткени күнөөлөр бул жүрөктү карартат. Жүрөк караргандан кийин бул инсан акыретти ойлобой калат. Аллах тааладан коркпой калат. Качан биздин жүрөгүбүз тазалана турган болсо, Аллах тааладан корко баштайбыз, акыретти көп издей баштайбыз, Аллах тааладан көп зикир кыла баштайбыз. Демек, урматтуу мусулман тууганым, мына ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабагыбызды алуучу кыскача пайда: биз ар дайым Аллах тааланын көзөмөлүндө экендигибизди унутпашыбыз керек экен. Бассак турсак Аллах таала мени көрүп турат деп, Аллах тааладан коркуп, күнөөлөрдөн алыстап, намаздарыбызга бекем болууга шашылып турушубуз керек экен. Жана дагы урматтуу мусулман тууганым, биз акыретке даярдык көрүшүбүз керек экен. Даярдык көрүү дегенде бул динге амал кылуу менен, шариятка моюн сунуу менен, пайгамбарга ээрчүү менен болот экен. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.